Эми чогуу аракет кылабыз дегенде мисалы ошол жагдайды сактап калыш үчүн кандай аракеттерди жасаш керек деген сунуштар беришет. Өзүңүз көрүп атасыздар. Бул өкмөттө еришеним деп өкмөт курулуш керек деп атат. Ортодок шайлоо комиссиясынын курамын толугу менен алмаштырыш керек. Ар кандай сунуштар чыгат. Ошолордун баарын бириктирип отуруп кийинки жыйында кандайдыр бир жалпы чечимге келүү мүмкүн. Бирок аны менен биригип кетирген сөз эмес. Себеп өзүн өзү сактоо институт иштейт. Эгер биз ар бирибиз менчилдик туура мен тарапта деп кетип атпаймызбы? Мамлекет жок болуунун алдында силер билбей атасыңар. Себеп ким каражат топтоп, ким силерге акча берген болсо ошону өргөнгө берет, мамлекет төлөп койсун. Президентиңден баштап акыркы кишиге чейин мамлекет төлөп. Жеке курса, жеке себеп, жеке чөптүк, жеке амбиция, жеке үйдүлүк. Мына ушундай болуп бирок талкаланып турат мамлекетти эмне кылышыбыз керек деген. Азыр эми улардан уран экинин биринде бөлө чыгып атпайбы чыгат. Ар бир нерсе өзүнүн убактысында. Ар бири өз убактысында. Биринчи айтыш үчүн ал процесс башталышы керек. Бул кандай? Эмне менен салыштырса болот? Бүгүн бала төрөсө, эртең үйлөнсө, мен анын тоюна барам деп айтып койгон жерде 20 жылда эмне өзгөртөт? Ошондуктан ар бир нерсенин өзүнүн убактысында болгон жакшы. Чыгып эле мен президент баратам деп коюш.